калпак тартууга жүрбөйт. Белек катарында берилбейт. Азыркы заманда биз көп көрүп жүрөбүз, калпактын төбөсүн мына мынтип түшүрүп коюп кийишет. Мынтип төбөсүн чөгөрүп түшүрүп коюп кийишет да. Катардагы адам кие бербейт мындай калпакты. Мунун мааниси өзгөчө. Асманда жарык көрсөң жылдыз деп бил, алыстан калпак көрсөң кыргыз деп бил. Калпак кыргыздын улуттук баш кийими деп айтып жүрүлөт. Ак калпак деп. Бирок мен ошо канча жылдан бери ошо Кыргызстан жаатында изилденип, көп маалыматтардан кабар алгандан кийин бир нерсе кошкум келип атат да. Бул жөн гана улуттук эркек кишилердин баш кийими дебестен, ушу калпак бул кыргыз элинин улуттук символу деп койсок болот экен да. Себеби бул жерде мына өзүнүн элеси эмнени чалдырат? Бул ак мөңгүлүү тоо элесин берет. Анан биягы мына бүктөлгөн жери, бүктөмү, кыры, кыргагы деп айтып коебуз. Бул ошол ак мөңгүлүү тоону этектеп жашаган эл. Анан ушул символ бул мөңгүлүү тоо, бийик тоону этектеген, мекендеген элдер деп ушуну баягы мекен менен элдин ажырагыс биримдиги катары ушу кыргыздын улуттук символу деп айтылат. Анан ушуга байланыштуу эмнеден улам ушуну түшүнөбүз? Себеби кыргызда мындай сөз бар. Башыңдан ак калпагың түшпөсүн деген сөз эмнеден кабар берет? Бул сен мекениңден, элиңден ажыраба деген маанини түшүндүрөт. Биринчиден. Экинчиден, кыргыз ошо башыңдан ак калпагың түшпөсүн дегенден сырткары дагы баягы өзүнүн жеке керт башынан дагы өйдө болгон, бийик болгон, жеке кызыкчылыктан бийик болгон эки нерсе бар. Бул сенин элиң, анан мекениң. Мына ошол өйдө турат. Ошон үчүн кыргызда ак калпакка карата, мисалы, калпакты ылдый койбо, адам отурган жерге калпакты койбо дейт. Үйдүн кире беришинде босогого калпакты таштаба дейт. Же ошол жакка илбей дейт. Калпакты сөзсүз түрдө жогору өйдө, үйдүн бөлмөнүн ичинде болгондо дагы мындай төргө жакыныраак жерге орун алдыртат да. Себеби бул ошол улуттук символ катары бул биздин мекенибиздин, элибиздин элесин туюнтат да. Ылдый таштаба чечпе дегени да ошол да. Бул мекениңди, элиңди баягы элестеткен символду ага мындай бир аяр мамиле кылыш керек деген мааниде. Анан кыргызда сөз бар эмеспи, баягы жарык көрсөң жылдыз деп бил, алыстан калпак көрсөң кыргыз деп бил. Бул канча булактардан карап көрсөк, ошол бул кыргызга гана таандык ушундай улуттук символ экен, ак калпак. Бул алыстан эле калпак көрсөң кыргыз деп бил дегени кыргыздан бөлөк калпак кийген эмес экен деп түшүнсөк болот да бир чети. Экинчиден, Манаста да кайсыл бир вариантта ушундай бир эскерилет экен. Баягы Көкөтөйдүн ашын берген учурда Манас кайтпай туруп, Бокмурун аш берип баштап, анан Кытайдан келген ошол эле коңурбай жолойлор чатак чыгарабыз деп анча-мынча кыргызды көзгө илбей тоготпой өз билемдикке салып тентек кыла баштайт да, мындайча айтканда. Анан түнү менен Манаска кабар жеткирип айттырып, анан алдырчат дагы ошо аштын ээси, журттун ээси ким болсо аштын ээси ошол болуш керек деп анан Манасты алдырткандан кийин анан расмий бөлүгү ачылаарында, башталаарында ошондо Каныкей апабыз 40 чорого калпак кийгизет да. Ошондо айтат: бул калпак жөн гана баш кийим эмес, бул кыргыздын мекени менен элинин элесин чалдырган белги катары. Ошо алыстан көрүп силерди мына аш ээси тейлегендер билсин деп туруп ошентип ак калпак кийгизет деген бир ушундай бир эскерүүлөр бар да Манаста дагы. Ошон үчүн биз калпакты улуттук символ катары ыйык тутушубуз керек деп эсептейм да. Анан эми түрлөрүнө келсек, ак калпактын бир нече түрлөрү бар. Бул жерде менин колумда бул баягы азыркы тил менен айтканда классикалык түрү ак кара. Мен бир нерсени баса белгилеп айткым келип атат. Калпак негизи кыргызда жөн эле калпак эмес, ак калпак деп айтат. Ак калпак кыргыз эли деген аталыш көп айтылат дагы. Анан ушул негизгиси ак болгон себеби бул мөңгүнүн элеси да, мөңгүлүү тоо. Демек, бул жерде бийик тоону мекендеген эл жөнүндө сөз болуп атат. Кыргыздар тарыхта
карап көрсөк, кыргыздын басып өткөн жолунда миңдеген жылдарды карткан тарыхында жалаң гана ошо мөңгү баскан, ак кар баскан бийик чокулуу тоолорду этектеп, ошондой тоолуу жерди мекендеген эл экенбиз да. Көчмөндөрдүн түрлөрү да болот да, мисалы талаа көчмөндөрү болот. Аларда тоо жок, аларда башка. Бул жерде ак калпак дегенибиздин негизги мазмуну дагы ошол ак мөңгүлүү тоолорду да элестетет. Эми түрлөрүнө келгенде бизде могу ак чокусу бул тоонун элеси болсо, этеги элдин элеси деп атпайбызбы? Мааниси камтылат деп. Эми ошондо жаш куракка жараша биринчиден, экинчиден дагы белгилүү бир адамдын ээлеген ордуна жараша ошо калпактын кыргагы могул жердеги өңтүсүнүн өзгөрүлүшү. Бул мындай орундуу да. Анан эгерде баштасак, мисалы балакатка чыккандан баштап, ушул баягы эс тарткандан баштап деп коелучу. Эркек балдарга жашыл кыргагы, кыры жашыл түстүү болгон калпакты кийишет. Эмне үчүн? Себеби жашыл түс бул түстүн өзү айтып кандай жаш өспүрүм балдарга. Мисалы жаз келгенде көктөм болуп чөп дагы ошол жашыл түстө чыгып атпайбы? Анан жаш деген бул өзү жашыл, жаш дегенди туюнтат дагы ошо өспүрүм балдарга ушундай калпак кийгизет. Алыстан келип эле калпакчан адамдын элеси көрүнүп, анан эгерде ал жашыл түстүү кыргактуу болсо, анда бул жаш балдар экен деп билчүбүз да. Андан кийин бала баягы бозулан курагынан баштап, бала бойго жеткен мезгилден баштап, үйлөнгөнгө чейин ушул калпак, ак калпак дагы, бирок ошо кыры кызыл болот. Кызыл себеби, мына азыр бизде колубузда жок болуп атат, бирок муну элестетели, могу кыргагы кызыл болгону, бул кызыл түс кыргыздын дүйнө таанымында абдан кандай десем, өтө чоң мааниге ээ да ошо кызыл түс. Кызыл түс бул жетилгендиктин белгиси. Жетилгендиктин, толгондуктун белгиси. Мисалы, өспүрүм бала жетилип, толуп, мындай бир күчкө, алга, кубатка толот. Бойго жетип, мындай үйлөнгөнгө даяр деген мааниде. Анан жигит болуп, мындай толук кандуулукка, турмушка даяр деген маанини билдирет. Анан ушул кызыл кыргактуу калпак кийгени бул бойго жеткен уландардын, жигиттердин белгиси. Андан кийин бойго жеткенден кийин жигит үйлөнгөндөн кийин кара түстүү кыргактуу калпак кийет. Эмне үчүн? Себеби кыргыздын дүйнө таанымында адам бул жашоодо качан ордун тапты деп эсептелет. Качан үч журтка ээ болгондо. Кыргызда ушундай түшүнүк бар. Кыргыз баласы бул жашоодо үч журт көтөт дейт. Төрөлгөндө эки журту менен төрөлөт. Ата журту менен, анан тая журту, тага журту деп да коебуз, тайкелери. Анан үчүнчү журт ошол бойго жетип, убакыт мезгили бышканда, нике кайып болгондон кийин анан кайын журттуу болот. Мына ошо үч журтка ээ болгондон кийин, демек үйлөнүп, үйлүү жайлуу болуп, катарга иретке кошулгандан кийин өз алдынча түтүн ээси, үй бүлө ээси болуп калгандан кийин, бул жашоодо ордун таптыр деген маанини туюнтат дагы. Мына ошондо ал кызыл кыргактуу калпакты чечет дагы, андан кийин ал кара кыргактуу калпак кийет. Эмне үчүн? Себеби ак кара. Ак кара бул жалпы, менимче бул жалпы адамзаттык философияда бир чоң мааниге ээ. Ак кара деген бул жашоонун маңызы. Жашоодо бул эми 2-3 деп айтпайынчы, жаман жакшы эмес, негизиле өйдө төмөн, ысык, суук, күн, түн, ак кара деген түшүнүк бул ошол жанагы эки каршылыктын биримдиги. Жашоонун маңызы ошондой. Жаман жакшы тең жүрөт деп коебуз. Өйдө төмөн болот, ысык, суук болот дегендей. Анан ошо калпактын ак кара түстөгү калпакты кийиши, демек мөңгүсү ак, бирок бияга кара болгону, бул ошол баягы үйлөнгөндөн кийин жашоонун маңызына жетип, жашоодо өзүнүн ордун ээлеп, эл журттун катарында түтүн башы болуп, анан ошо кара дегенибиз, мисалы жана кара кыргыз дегенибиз, кара деген сөз өзү чоң, улуу деген, бүтүн деген нерсени туюнтат да. Ошон үчүн мына элдин катарына кошулду, кирди, бүлөлүү, бүлө башы, үй бүлө башы деген мааниде
анан ошондой ак калпак кыры кара түстүү болот деп кийет. Негизинен ушундай 3 түс бул адамдын курагына жана абалына жараша ушундай айтылат. Бала кезде жашыл, жетилгенде кызыл, үйлөнгөндөн кийин кара. Андан сырткары дагы 2 түстүү дагы баса белгиленип келет бизде. Мисалы, көк түстүү калпак деп коелу. Көк түстүү дегенибиз калпак ак калпак. Бирок кыргагы көк. Көк дегенибиз бул жерде эмне болуп атат? Мына могу көк түс эми кочкул болобу, бир аз ачыгыраак болобу, негизи көк түс бул катардагы адам кие бербейт мындай калпакты. Мунун мааниси өзгөчө. Кыргыз көк түстүү эмне менен элестет? Же болбосо көк түстү көргөндө эмнени элестет? Көк бул мына башыбызды өйдө көтөрсөк көктү көрөбүз да, асман. Асман бул чексиз. Көк түс бул чексиздиктин белгиси. Чексиздиктин бир чети бийиктиктин белгиси. Асман баарында жогоруда. Анан көк түстү катардагы адамдар эмес, ошол катардагы адамдардан баягы бөлүнүп, өзүнүн бир кылган кызматы менен, же болбосо элине келтирген пайдасы менен өзгөчө бөлүнүп көрүнгөн адамдар атайын ушундай өздөрү кийбейт, ага тартуу кылып туруп ушундай көк түстүү кыргагы бар калпакты кийгизет. Мисалы, Манаста көк түскө жараша мындай сөздөр айтылат да. Көк сүйүлөсүн бөрк кийген, көк рапыс тон кийген, көк ала сындуу ат минген деп Бакай атаны сүрөттөйт. Ошондо Бакай атанын сүрөттөлүшү көк түс менен элестелет да. Көк түс бул ошол акылмандыктын түсү деп берилет. Бир чети көк түс ошол жанагы эрдик кылган баатырлардагы ушундай көк түстү кыргактуу калпак кийишкен. Себеби акылман, даанышман бул баягы акылы, билими менен элге пайда келтирген адамдар, даанышмандар, акылдамандар ошондой көк түстүү кыргактуу калпак кийсе, экинчиден бул элине кызмат өтөп ушундай эрдик кылган баатырлар, кол башчылар, кыскасы ошо эрдиги өтүп, ошонун аркасы менен элин аман сактап калган, же болбосо ошондой бир эл адам жасай албаган ишти жасаган, ошондой эрдик көрсөткөндөр дагы ошондой көк түстүү. Демек, кыргызда мындай сөз бар, төбөсү көрүнгөн деп коет го. Төбөсү көрүнгөн адам экен. Төбөсү көрүнгөн деген сөз эл катарынан суурулуп, өзгөчө бийик, орду бийик, кадыр баркы, анын кылган кызматы, эмгеги ушунчалык бийик болгондуктан аны эл тааныйт, төбөсү көрүндү дейт. Бул түз мааниде бийик бойлуу эмес, бул ошо төбөсү көрүндү деген сөз. Ошо төбөсү көрүнгөн деген сөздүн белгиси калпактын түсү, могу кырынын түсү көк болгону ошол көк асмандын элеси, бийиктиктин, чексиздиктин белгиси. Мына көк түстүү калпакты ошондой төбөсү көрүнгөн, элине, жерине кызмат өткөн ушундай кадырлуу адамдарга тартуу белек кылып кийгизишчү. Мына көк түстүү ошол. Анан дагы бир чылкый ак калпак болот. Мисалы, азыр бизде жаныбызда жок. Мына бүт төбөсү да, кыры да, бүктөмү да баары ак түстө болот. Мына ошол чылкый ак калпакты буну дагы катардагы адамдар кийбейт. Муну адам өзү билип билбейт, муну тартуу катарында кимге берет? Негизи чылкый ак калпак бул бийлиги бар адамдын калпагы да. Себеби элге кызмат өтөйм деп келген адам ошол бийликке келгенде, мындай азыркы түшүнүкпен айтайынчы, бийликке келгенде, мисалы, бийлик десе сөзсүз түрдө падыша эмес. Албетте падыша биринчи иретте, бирок мисалы бизде канат бий деген түшүнүк бар, уруу бий деген түшүнүк бар, баш бий деген түшүнүк бар, уруктун деңгээлинде чейин бийлер болгон. Мына ошондой бийлерге ошондой чылкый ак калпак кийгизишкен. Ошол бийликти колуна алып аткан учурда. Себеби Кыргызда мындай деп түшүндүрөт да, элге бийлик жүргүзгөн адам негизги талап боюнча бийликтин символу да, бийликтин талабы дагы адилет, калыс кызмат өтөш керек, адилет болуш керек. Эмне үчүн чылкый ак дегенде, ак деген бул баягы бир чети акыйкат деп коебуз. Же болбосо ак түс бул баягы тазалыктын, аруулуктун элеси.
символ. Анан ошон үчүн чылкы ак калпак демек адилеттүү кызмат өтөсүн, акыйкат болсун, акыйкат үчүн күрөшсүн деген мааниде ошо элге кызмат өтөйчү же болбосо элдин башына келген адам бийликтин ээси чылкы ак калпак кийет. Мына ушул 5 түз негизги ошо ак калпакта өзүнүн орду менен колдонулат. Мына ошондой бир өзгөчөлүк бар. Андан сырткары дагы калпакка тиешелүү дагы бир көрүнүш бар. Муну азыркы турмушта көп деле биз колдонбой калдык. Бакай калпак деген түшүнүк бар. Бакай калпак дегенибиз бул төбөсү өтө бийик болгон, кадимки эле калпак болгону төбөсү бийик болгон калпакты бакай калпак дейбиз. Бул өзүнүн аталышында дагы бакай калпак дегенибиз мындай түшүнсөк болот. Демек бакайдай болгон адамдар ошондой, мисалы Манастын жанында бакай деген бул даанышманы да, кеңешчиси да, акылманы дагы, демек бардык жагынан акылы төп келген ушундай бир бардык чечимдер ал кишисиз кабыл алынбаган деңгээлдеги ушундай бир дараметтүү даанышман аксакалдар ушундай төбөсү бийик калпак кийет. Себеби ошол төбөсү бийик болгон калпак ошол жанагы эле сөздөн алам да, төбөсү көрүнгөн адам деген сөз. Же болбосо канчалык төбөсү бийик болсо, ошончолук баягы өтө бийик тоонун чокусун элестетип атпайбы? Демек бийик адам экен. Даражасы бийик. Катардагы калпакчан адамдардын арасынан бакай калпак кийип турса, демек бул катардагы адамдардан даражасы өтө бийик адам турбайбы деп, бул ошондой өтө бир жалпы элдин кадырына жеткен адамдарга ошондой калпак кийишкен. Муну дагы тартуу иретинде. Мына калпактын түрлөрүнө келгенде ушуну айтсак болот да, түсүнө жараша. Ал эми азыркы заманда биз албетте түшүнүп атабыз, азыр эми заман башка, биз түрдүү түстөгү калпактарды кийип баштадык. Мисалы кыргагынын, бүктөмүндөгү кыргагынын өңдөрү азыр боз да болуп атат, күрөңү бар, баягы кочкул күрөң, ачык күрөң түстөгү, анан боздун түрлөрү, көктүн да бир нече түрлөрү, кочкул көк жана башка. Эми бул баягы азыркы жөнөкөй түшүнүк менен айтканда дизайнерлик өзгөчөлүккө ыктасак болот десек болот. А бирок мындай классикалык түрдө ошо калпактарга байланыштуу өң түстөр ушулар да, 5 түз. Жашыл, кызыл, кара, анан көк, анан чылкый ак болду. Ушундай деп айтылат да көп нерсе. Эми мындан тышкары, калпактын түрлөрүнөн тышкары бир маселе бар. Бизде азыркы заманда калпакты кадырына жетпей, ушу калпакты абдан бир кор кылган учурлар көп турмушта. Мисалы, той аш болобу, ар кандай бир мааракелерде биз туш келди адамдарга калпакты белек катары сунуп атабыз. Биринчиден эми тойдун жакшылыгын айтайынчы, мейли алга маселе жок. Тойдо адам жакшылыгы менен бөлүшүп, белек бекчикек берип, мындай урмат көрсөтүүнүн белгиси катары белек берсе болот, бирок калпак эмес. Калпакты белек катары тартууга бербейт. Мен муну түшүндүрүп коеюн. Биринчиден. Экинчиден, сый меймандар келгенде четтен, сырттан келген меймандарга да калпак кийгизип атабыз. Мисалы, башка улут, башка мамлекеттин өкүлдөрү жердин аркы бетинен келсе деле калпак кийип атабыз. Мен ушуну абдан туура эмес деп көрөм да, анан ушуну баса белгилеп кетким келет. Калпак өзү улуттук символ деп атпайбызбы? Бул биздин мекенибиз ак мөңгүлүү тоолор. Анан ошол мекенди миңдеген жылдар бою этектеп мекендеп жашап келген, ошо тоолордо жашап келген кыргыз элинин символу болуп атат. Өң түстүүлөр да ошолор болуп атпайбы? Түстөр бул адамдын даражасына, ээлеген ордуна жараша болуп атпайбы? Демек бул кыры бул ошол тоолу ак мөңгүлүү тоону этектеп мекендеген эл деген сөз. Ушул эл менен мекендин биримдиги баарынан бийик, ажырагыс бүтүндүгү баарынан бийик, ыйык болуп атса, анан биз ошону меймандарга белек кылып тартып алганыбыз кандай болот? Мен муну ушинтип эле айтып жүрөм ачык эле. Эгер биз сырттан келген меймандарга, чет элден келген меймандарга калпагыбызды, ак калпагыбызды белек катары сунганыбыз, бул мекенибизди, элибизди белекке тартуу деген сөзгө барабар. Мен ушинтип айтар элем да. Ошон үчүн калпак тартууга жүрбөйт, белек катарында берилбейт. Эгерде кыргыздар өз ара ичинен дагы ошондой тойлордо кудаларына калпак кийсе, мен деле муну туура көрбөйм да. Себеби өзү калпак бул өтө ыйык нерсе болгондон кийин аны бири-бирине белекке берилбейт. Ушунчалык эле белек берип сыйлагың келсе,
мен көп эле жерден айтып жүрөм, анда баш кийим катары кымбатын бер. Суусар тебетей кийгиз. Ал бул калпактан 10 эсе кымбат, 100 эсе кымбат. Мына ушунчалык эле сыйлан келип атабы, анда суусар тебетей кийгиз. Ошол кудагы болобу, сыйлуу коногуң болобу, ошол четтен келген мейманың болобу, мейли анда ошол суусар тебетейди кийгиз. Мына өтө кымбат, өтө кадырлап сыйлап атасыңбы, кымбатын бер анда. Бирок калпак эмес. Калпак бул мунун баасы ал жасалган кийиздин баасынан эмес, анын элесинен маанилүү да. Мисалы, бул мекен менен элдин биримдиги болуп атпайбы. Ошон үчүн калпакты тартуу белекке бербейт. Бир гана белгилеп кетчү нерсе, жана мен айттым, ак калпакты тартууга берет. Чылкы акты. Качан? Эки учурда. Биринчиден бул жана ак төстүү калпак, бул бийликке деп атпайбызбы? Мына ошо бийликке келген адамга атайын тартуу кылып ыйгарат ага. Себеби мына сен эми бийликке келдиң, элди бийлейсиң, колуңа камчыны кармадың, эки тизгин бир чылбыр колуңда, демек сенин элге өтөй турган кызматың, бийлигиң ак болсун, таза болсун, акыйкат болсун деп туруп ошондо тартуу катары берет. Мына бир учур. Экинчи маселе, бийликтен сырткары дагы качан тартуу болот? Негизле. Ал баягы өңү түсүнө байланышкан эмес. Экинчи маселе, эгерде биз кимдир бирөөнү элдин өкүлү катары, элчи катары бир жака сапарга узатсак, ошондо ак калпак тартуу болот. Ошондо дагы башыңдан калпагың түшпөсүн, ак калпагың түшпөсүн деп туруп, башына кийгизип туруп, тартуу кылып туруп, анан сапарга узатабыз. Ал ошол калпактын тартуу болушу эмнени туюнтат? Жоопкерчилик маселеси. Башыңдан калпагың түшпөсүн деген, сен четке чыгып атасың, элдин өкүлү катары кетип атасың. Ошондо сенин кызыкчылыгың эмес, башыңдан өйдө турган мекен менен элиңдин кызыкчылыгын гана көздөп, ошо элдин өкүлү катары милдетиңди, вазыйпаңды туура аткарып кел деген мааниде ошентип тартуу кылат. Демек, элдин өкүлүнө, элчиге тартуу кылат, же жанагындай бийликке келген учурда. Болду. Же болбосо сөзсүз түрдө сыртка сапарга эмес, эгерде сырттан мейман тосуп, сен элдин өкүлү катары, үй ээси, конок ээси же иш чарада сен башкаруучу болсоң, мына ошондо да калпак тартуу болот. Себеби элдин өкүлү катары. Ошол учурда сен элдин өкүлү катары тейлеп атасың да, демек бийлеп атасың, башчысың дегендей. Мына ошондо да тартуу берилет калпак. Бул анын ырымы, сен ошол элиңдин, мекениңдин кызыкчылыгын биринчи эмес, баарынан өйдө тут деген сөз. Башыңдан түшпөсүн. Жеке керт башың бул маанилүү нерсе, бирок андан өйдө мекениң менен элиңдин бүтүндүгү. Мына ошол мааниде ушундай гана учурларда, демек элдин өкүлү катары же элге кызмат өтөгөнү келген бийлик ээсине тартуу болот калпак. Калган учурда тартууга жок. Калпакты ар ким өзү, эми мурунку жашоодо ар бир үйдө уус апаларыбыз калпак жасап кийгизчү балдарына же эрлерине дегендей, күйөөлөрүнө. Ал эми азыркы заманда андай болбосо жөн эле сатып алабыз. Эми жасап сатыкка чыгарыла берет, маселе жок. Сатып алса болот. Бирок белек катары тартуу болбойт. Бул ушундай бир нерсе бар да. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, эми мына азыркы заманда биз көп көрүп жүрөбүз, калпактын төбөсүн мына мынтип түшүрүп коюп кийишет. Мынтип төбөсүн чөгөрүп, түшүрүп коюп кийишет да. Анан ушуну көпчүлүк билбегендиктен ушинтип түшүрүп. Мен көп ушундай калпактын төбөсүн түшүрүп кийип жүргөндөрдөн кызыгып сурайм да, калпактын төбөсүн эмнеге түшүрүп койдуңуз десем, көбүнесе улуу кишилер да, ыңгайлуу болуш үчүн дейт. Бир эки нерсени угам да, жүйө катары. Биринчиден ыңгайлуу, алып кийип чечкенге төбөсүн мынтип кармайбыз деп. Баягы илгерки батыштын маданияты менен бизге мода болуп келген шляпанын элесин туюнтуп, мынтип алып кийгенге оңой, ыңгайлуу деп туруп төбөсүн түшүрүп коет. Бул биринчиси. Экинчи жүйөсү, эмне үчүн төбөсүн түшүрөсүң дегенде, бул эми баягы бою бийик да, төбөсү бийик, анан нары бери кирип чыкканда, эшиктин бозокосунан же мындай коомдук унаага отурганда, автобустарга отурганда, ошондо төбөсү булгам калбасын деп төбөсүн түшүрүп коебуз деп ушундай бир жүйө келтиришет. Мен таң калам да, бул эми азыркы замандын эле шартында ошондой болуп калды да, бирок мен айтар элем, калпактын төбөсүн түшүрүп кийген кээ бир учурларда анын өзүнчө бир шарты бар. Ошону
Бүгін біз білбей қалдық. Егерде түшініп білсек, анда жөні жоқ төбесін түшірбейбіз. Мен ошоны түшүндүрөйүн. Калпактын төбөсүн түшүрүп кийүү, мындай кылып туруп түшүрүп кийүү. Бул кыргыздын наркында адебинде эмнени туюнтат? Бул аза күткөндүн белгиси. Кыргызда жакынын жоготкон адам эмне деп айтат кабар бергенде? Асказоом кулады, тоом кулады деп айтат. Ошол сөздү угуп жүрөбүзбү? Жакын жоготкондо, мисалы, бул дүйнөдөн өтүп кеткенде, мына асказоом кулады, тоом кулады деп айткан сөз, анан ошол аза күткөндүн белгиси ошо калпактан билдирчү экен. Себеби калпактын чокусу тоонун чокусу деп атпайбызбы? Анан бунун төбөсүн түшүрүп койгону, демек ошо тоонун чокусу кулады, жок. Чокусу жок деген. Демек төбөсүн түшүрүп койгон учур, эгерде төбөсүн түшүрүп адам калпак кийип жүрсө, аны айттырбай, билбей, чочун адам болсо да, алыстан көрүп туруп, бул аза күткөн учуру турбайбы деп ошондон билген экен. Демек ошого карата туура мамиле кылган. Тамаша сөз айткан эмес, барып көңүл айткан. Же болбосо ал акыбалын түшүнүп, анча-мынча нерсеге мамилеси башкача болуп калса, жүрүм турумда байкап туруп, эми бул аза күтүп аткан турбайбы деп аны түшүнүү менен мамиле кылган. Бул ошо бир эле көрүнүш. Бүгүн биз аны билбей калдык да, жөн эле түшүрүп атабыз. Ыңгайлуу болуш үчүн, же болбосо төбөсү булганбасын деп, кирип бериштен жанагы босого таякка тийип калбасын деген мааниде ошентип түшүрүп кийген туура эмес. Бунун бир гана учуру ошол аза күткөндүн белгиси. Көрдүңөрбү, бул чындап эле биздин өзүбүздүн улуттук символубуз, тоонун элесин, чокунун мендесин түшүргөнүн ушундан билебиз дагы, төбөсүн түшүрүп койгону бул жанагы жакынынан айрылган адам тоом кулады деген ошол аза тарткан учурунда калпактын чокусун түшүрүп коюп кийгени бул аза күткөн белгиси. Биз анын көбүн бүгүн билбей калдык. Мына калпак жөнүндө айта турганым ушул.